Жубайлар Алтынбек Рыскулбеков менен Кеңешгүл Мамытова тазалык ишканасында эмгектенип келатат. Бирге жумушка келип, бири-бирине көмөк көрсөтүү түгөйлөрдүн күндө кайталанган иши. Тазалыкта иштеп атканыма мага 5 жыл болду. Жолдошума 6 жыл болду. Экөөбүз чогуу иштейбиз. Ошо 5-6 жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Экөөбүзгө бири-бирибизге көмөк болуп. Бул эми биздин көнүп калган жумушубуз да. Жакшы бири-бирибизге көмөк болуп иштеп келатабыз. Кышында бизге аял кишиге негизи оор эле болуп калат. Анан бул өзүнүн участогун бүтүп коюп мага жардам берет да. Таңкы саат 5-те Бишкектин көчөлөрүндө тазалыктын жумушчуларынан башка жан адам көрүнбөйт. Уйкуда жаткан эл ойгонгуча шаар таштандыдан арылат. Эрте менен эрте келип шыпырган өзгөчөлүгүбүз эми биринчи очередь бул бордюрду шыпырып алабыз, машиналар аз кезинде. Анан эрте менен эрте баягы чаңдайт да. Чаңдар, мусорлар, таштандылар аз болуш үчүн баягы эл жокто. Элге мешайт этпей эрте менен эрте шыпырып алабыз. Анан элдер жумушка чыкканда шаар таза болот, көчө таза болот. Өздөрүнүн таштандыларын өздөрү жыйнаса дегендей. Анан бул жакта жаштарга да айтып кетет элем, бул изгородко ыргытпай, урналарга ыргытып кетсе. Негизи алар ичүү арыктарга толтуруп кетет, өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Эң таштанды көп жер ушул жер деп ойлойм. Сигарет чеккенден кийин унааларга салса, анан жаштарыбыз тамак жегенден кийин калдыктарын унааларга салса, бизге кичине жеңилдик болот да. Анан мына чекедеги сатуучуларды, мындай ишканаларга дагы айтар элем, баарын мусорго бириктирип төксө жакшы болот эле да. Элден эң эрте туруп эмгектенген тазалыкчылардын маянасы үй бүлөнүн муктаждыктарына жетпейт. Мындан улам айлык акы жогорулайт деген кабарды алар кубануу менен кабыл алышты. Азыр эми кымбатчылык болуп атпайбы? Таптакыр эле жетпейт. Эң аз деп ойлойм. Эми азыр эми көтөргөндө жакшы. Баардыгы кымбат болуп атат, ошого карата көтөрүп берди биздин айлыкты. Тазалык муниципалдык ишканасында 1,5 миңдей адам эмгектенсе, анын 1100дөн ашууну жогорулатылган маяны алганы турат. Алар тазалоочулар, айдоочулар жана жүктөөчү жумушчулар. Ишкананын жетекчилиги эмгек акы жогорулатылып, ошол эле учурда иштин көлөмү көбөйбөйт деп билдирүүдө. Болгону бөлүнгөн тилкелерде аткарылган жумуштун сапаты гана талап кылынат. Дворниктин айлыгы где-то 13 000 сомдун тегереги болчу. Орточо бир 13 000 сом болчу. 13-14 000 сом болчу. Анткени 8 000 сом алгандар да болчу, 15 000, 18 000 сомду алгандар болчу. Азыр эң аз дворник колго 22 000 сом алат. Орточо айлыгы бир 28 тегерегинде болот да. Эки эсе көбөйөт. Айдоочунун айлыгы бир 30 000 сом болуп калат. Жүктөөчүнүн, грузчиктин айлыгы бир 33 000 тегереги болуп калат. Жумушчулар иш учурунда кырсыкка кабылган учурлар бар. Ага эл ойгон электен пайдаланып, бош жолдо катуу ылдамдыкта унаа айдаган айдоочулар себепкер болууда. Ошол эле учурда мындай кооптуу жумуштун түйшүгүн түшүнүп, колунан келишинче жардам берип жаткан жарандар да жок эмес. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.